Депутат Улан Примов Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төрагасы болуп шайланды. Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төрагасын шайлоо боюнча жашырын добуш берүү натыйжасында төрагалыгына депутат Примов талапкерлиги үчүн макул 70, каршы 1 добуш берилген. Чечилди. Анын комитеттин төрагалыгына 70 депутат макул, бирөө каршы деген добуш берди. Примов Алай округунан шайланып келип, Ата журт Кыргызстан фракциясына кирген. 1 жылдай вице-спикер болуп иштеп, жакында кызматын тапшырган болчу. Эске салсак, аталган комитеттин жетекчиси Чыңгыз Айдарбеков кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбооруна кол койбой койгон үчүн кызматтан алынган. Регламент негизинде баардыгын алып барууга чакырам сизди. Комитеттердин төрагаларын кандай дайындалат, ушундай эле алып коюп атат. Азыр туура сөз болду. Бул бир. Экинчиси, регламент негизинде баарын алып бардым. Сабатсыздыгы болду. Кагаздар туура эмес бизге беришти, мен кече билдирип койдум. Бул менден көз каранды эмес. Буну мен да деле айттым. Депутаттар баардыгы күбө болуп ушул жерде отуруп, алар көрүштү. Кагаздар жок. Кагаздар эмнеге беришкен жок? Мен кече күнү ушул кагаздарды көрдүм. 3 депутатыбыз ушул кагаздарды карап. Мен азыр көп нерселерди жаралбайм. Буну анан кийин депутаттарга ар бирөөгө мен маалымат берем. Бирок тарыхый кагаздарга биз карасак, ушул чаша, ушул суу сактагыч бул Кыргызстандыкы. Бир да кагаз жок. Биз өткөрүп бергенбиз деп. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып атам. Регламент негизинде алып бардым. Калганы депутаттардын чечими менен болду. Жоопкерчилик баарыбызда. Эгер маселе ушунда чыкса, анда макулдугу берген, каршылыкты көрсөткөн депутаттар ушул чечимге кол койсун. Рахмат. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз. Кемпир абад маселеси боюнча өткөрүлгөн кечээки 20 октябрдагы жыйын кызуу талкууда. Жыйын жабык болгону менен андагы жагдайлар коомчулукка ачык эле билиндүү көрүнөт. Журналист Канышай Мамыркулова Жапаров менен Камчыбек Ташиевке оппозициянын кереги жок экен. Батек менен Байпагына чейин өздөрү эле айта берет экен деди. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев экөө капа болбосо болот. Буларга оппозициянын түп кереги жок экен. Душмандын деле кереги жок экен, анткени ошол өздөрү баары жогун Батек Байпагына чейин айта беришет экен. Айтканда дагы мындай да мамлекет башчысычылыгына, анан ушундай жооптуу кызматка, улуттук коопсуздук кызматына келгенде адам ошо чекчеге даярданып келет деген ойдомун да мен жеке. Ток этерин айт, акпы ак, көкпү көк. Анан кийин ошо тышка барып Имамали менен эмне деп сүйлөндү, анан мындай тигиндей ушу майданын эмне зарылчылыгы бар эле. Баш жагында ушул 1 сааттан ашыгыраак Кыдыршаевич менен президент түшүндүрүп беришти. Ал жагында кеп жок, карта менен маңыздуу мындай айтып берди, даярданыптыр. Бул тарабында кеп болгон жок. Бирок эмоция дегенди айрыкча мамлекет башындагы адамдагы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси кармай кетиш керек. Таптак эле ушинтип айтты. Ташиев Бекназаровго ыза болуп калган окшойт. Аны кайра эскерди дагы. Ага келген ошол керек болсо мен камап салам дегенге чейин барып атат да. Анан орто жерден ойлонуп кетти дагы, ушу каршы чыгып аткандарды мен көрүп атам. Окуп атабыз социалдык тармактардан. Ал бул деген сөздөрдү айтып келип, мен 5-6 оор мен сабашым да мүмкүн дегенге чейин сөздөрдү айтып атат эми. Бул жыйынга адамдарды чогултуп алып, ошондой коркутуу формасында сүйлөгөн биринчиден уят. Анан майда ийне жибине чейин айтып беришкендери менен албетте каршы болуп барган тарап каршы болуп барат.
региондордон, Кадамжайдан, Жалал Абадтан, Оштон жана башка жанагы 19 гектардын ичинде жер тийип аткан аймактардан жарандарды чакырып келишиптир. Аксакал, Көксакал анын баарын кечээ аралаш, эки тарап тең аралаш кылуучу мейманканада улуттук коопсуздук кызматынын жанында кайсы мейманкана билбейм, баардыгын ошол жерге жайгаштырышкан экен. Бүгүн жыйынга катышып отурушту. Баланча айылдан барбы десе барбыз деп атты. Алар чыккан тушта албетте ыраазычылык сөз сүйлөнүп атты. Анткени алган киши дайыма ыраазычылык айтат. Бир тал алма алып жесең дагы алма үчүн ыраазымын дейсиң, анткени сен алып атасың. Ал эми Кемпирабадтан келген жергиликтүү тургундар, алар аябай болушунча алар да өзүнүн пикирин айтканга аракет кылышты. Негизинен тараптар тең бири-бирине болгон маселени айтышты, бирок бир чечимге келишкен жок. Ал ошондой эле күтүлгөн. Бийлик кичине ойлонуш керек. Бийлик эң биринчиден элдик экен. Биз кол койгонго эле келдик, биз сүйлөшүп эле койдук. Мына момундай болду, тигиндей болду деп эми анда бүгүнкү жыйынды кылыштын кажети жок эле. Ошондой маанайда сүйлөштү да. Анан эң эле таң калтырганы, чынымды айтайын, мен Шавкат Мирзиевдин делегациясынан эле адамдар келгендей карап отурдум. Мамлекет жетекчисинде биздин саясатчыларда, депутаттарда, биздин жарандарда дагы биздики, меники деген түшүнүк жашаш керек. Айрыкча бүгүнкүдөй манакей бир эле славян улутундагы орустар менен украиндар кандай бири-бири менен жер талашып урушуп атат. Мындай маанайда биздики деп айтылыш керек. Жок, ошол жыйын бүтөөр бүткүчү 60 жолу алар айтып атпайбы, алар деп атпайбы? Алардын картасында биз берип аткан жердин баары эле анын картасында бар экен мурун. Болуп келген экен деген сөздөрдү угуп атып, мен үрөйүм ушту. Бизде меники, биздин кызыкчылык, Кыргызстандын кызыкчылыгы деген маанай болуш керек эле да. Буга чейин жыйында Камчыбек Ташиев бийликтин кемчилигин бетке айткан активисттерди кемсинтип коркутканын бир нече катышуучулар айтып чыккан. Кыргыз-өзбек чек-арасы, анын ичинде Кемпирабад боюнча бийлик 3-чү рет жыйын өткөрдү. Бирок чек-ара келишимдери ачыктала элек. Соңку айдан бери коомчулукту дүрбөтүп жаткан Кыргыз-өзбек чек-ара келишими парламентке ратификацияга келгенде ачыкталарын Садыр Жапаров айтып жатат. Президент Кыргыз-өзбек чек-ара келишими 99% Кыргызстандын пайдасына чечилип жатат деп ынандырууда. Суроо бергендерге сен оппозициясың, сенин ниетиң бузук, сен көрө албайсың, сенин акылың жетпейт деген сөздөрдү ушундай лексиконда да пайдаланып атты президентибиз баш болуп. Саясатчы Азимбек Бекназаров УКМКга чакыртылганы боюнча комментарий берди. Саат 12:00 баргам. 4кө чейин жөн эле кармап отурушту. Саат 4тө кое беришти. Президент менен жыйынга барбасын деген маанайда эле кармашты. Анткени ал жыйынга да өздөрү чакырып келип бериңиз дешкен. Макул барам дегем. Эч кандай сурак болгон жок. Чай ичип отурдук. Мына келип калат деп атышып кеч болду, деди Бекназаров. Көп өтпөй саясатчы бир идеянын алдына биригүү үчүн курултай өткөрүү сунушу менен дагы кайрылуу жасады. Бир идеянын алдында бирикпесек, 5 идеянын алдында. Биринчиси мисалы Кемпирабад маселесинин айланасында. Экинчи Баткенде мындан ары согуш болтурбоо. Баткендеги маселени чечүү идеясынын айланасында. Үчүнчү кен байлыктарга айрыкча кумтөр маселесиндеги табышмактуу сырлардын айланасында. Дегеле кен байлыктарды өз колубузга алуу маселесинде. Мисалы мен Алабакага жана чек-арага барганда көрдүм. Казакстандын Минерал Бузумчак деген компаниясы ушунчалык жезди шамалды сегенди ташып, анан дальше алып кетет дейт. Эч ким эч нерсе билбейт экен. Эмне ташып кетип атат, эмне болуп атат. Кен байлыктарды өз колубузга толук алуу боюнча идеясынын айланасында. Үчүнчү 2 жылдан бери кустурбайчылык мамлекеттик саясаты бар. Соттун кожоюнундагы эки дос, укук коргоо органдарынын кожоюнунда эки дос, кен байлыктарынын үстүндөгү эки дос, бардык нерселерге эки дос
мындайча айтканда мамлекеттик бийликти узурпация болуптур. Мамлекеттик бийликти. Мамлекет башчы болгону мамлекеттик башчы. Бирок ал парламентке, жергиликтүү кеңешке, сотторго эч кандай башчылык кылган укугу жок. Төртүнчү маселе мынакей өз оюн, пикирин айтып койгон журналисттерди, саясатчыларды, жаштарды, активисттерди куугунтуктоо, шумдуктоо болуп атат. Мына ушуга жол бербөө идеясынын алдында. Акыркы идея бул ушу эки достун 2 жылдык ишине баа берүү. То есть коомдук курултай өткөрүп туруп 2 жылдык ишине сөз баа беришибиз керек. Антпесек биз эл болбой калабыз. Мен ойлойм, ушул 5 идеянын айланасында бүткүл кыргыз биригишибиз керек. Бул жалпы кыргыздын келечегине байланыштуу нерселер. Жалпы кыргыздын ынтымагына байланыштуу нерселер. Антпесек болбой калды. Мына кече жакында өзгөнгө кыргыз эл баатырларын, аксакалдарын, депутаттарды ошол Кемпирабадка чакырды курултайга. Болгону 2 депутат бардыр. Бири Мадымаров, бири Дастан Бекешев. Рахмат ошол Дастан Бекешевге. Аялуу экенине карабай барды. Кара бизден жанагы спортсмен, бай, кыйын депутаттарыбыз бирөө барып койгон. Бири да барган жок. Мен ошол курултайга баргандардын атынан Дастан Бекешевге ыраазычылык айтат элем. Азаматсың. Кана биздин жанагылар. Бөйпөңдөшү ошол биздин эл баатырлары, ошол депутаттар президент каерде жүрсө, ошонун алдында бийлеп, ырдап, ырга кошуп жүрүп жүрүшөт. Эл ыйлап, Кемпирабад стратегиялык жерибиз кетип атат деп ыйласа, бирөө да басып барган жок. Бири да барып койгон жок. Ошондуктан биз жана мен айткан 5 идеянын айланасында бирикпесек, Азимбек Бекназаров буга чейин Кемпирабад боюнча жасаган видео кайрылуусу үчүн коопсуздук кызматына суракка чакыртылганын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 20 октябрдагы активисттер менен жолугушууда билдирген. Чек арада курал менен жашоого уруксат берилиши мүмкүн. Жогорку кеңеш бул тууралуу мыйзам долбоорун 20 октябрда 3 окууда жактырды. Мобилизация жана мобилизацияга даярдануу, жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат, курал-жарак коргонуу жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү, жерлик мамлекеттик бийлик жана өз алдынча башкаруу органдары, чек арадагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү кабыл алынды. Курал-жарак тууралуу мыйзамга кирген өзгөртүүлөрдө чек арада туруктуу жашаган жарандар тегиз толкулуу мергенчилик курал сатып алуу үчүн чектөөлөрдү алып салуу сунушталган. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.